Жалал Абад шаары жана Сузак районунун коменданты акыркы сутка боюнча маалымат берди. Ошондой эле Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары да журналисттердин жана тургундардын суроолоруна түз эфирде жооп узатышты. Область боюнча катталган кылмыштардын саны бир сутканын ичинде 22, ал кылмыштардын баары ачылган. Коменданттык саат киргизилген Жалал Абад жана Сузак райондору боюнча бир сутканын ичинде жалпысынан 27 киши кармалып, анын ичинен 15 Жалал Абад шаары, жана 12 Сузак району боюнча. Булар боюнча тиешелүү протоколдор түздүрүп, териштирүүлөр жүрүп атат. Ошол эле мезгилде жол коопсуздук кызматы тарабынан бүгүнкү күндө 74 автоунаалар токтотулуп, айыптөлүүчү автостоянкалар коюлду. Жасалма пропуск менен өтүүгө аракет кылгандар барбы? Тилек каршы кээ бир учурларда блокпосттордо жасалма пропусктар жасалып, авто айдоочулар колдонгон учурлар да бар. Бүгүнкү күнү ошондой факт 3 болду. Алар боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Башталгыч класстардын сабактары кандай өтүлөт? Бүгүнкү күндөн тартып 4-чү чейрегибиз үчүн дистанттык окутуу боюнча старт алдык. Ушул күнгө чейин аралыктан окутууну уюштуруу боюнча көптөгөн түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана эл министрлиги тарабынан атайын нускамалар, эстеткичтер, каттар, буйруктар келип түшкөн. Мына ушул буйруктарда көрсөтүлгөн окутууну уюштуруу боюнча жагдайларды ата-энелерге, окуучуларга жана мугалимдерге жеткирдик. Бул сабактарды уюштуруу үчүн атайын билим берүү министрлигинин бекитилген эфирден кетүүчү сабактар даярдалган. Бул расписанияларын айтып өтө турган болсок, аралыктан окутуунун уюштуруунун каражаттары болуп, бул видео сабактар, интернет булактарына жайгаштырылган сабактар, ошондой эле мугалимдер окуучулардын арасында болуучу кайтарым сабактар эсептелинет. Мына жогорудагы суроого жооп берүү менен биргеликте мен толук эле расписанияны айтып өтө берейин. Мектепке чейинки билим берүү уюмдары үчүн бул балдар бакчаларында тарбияланып жаткан даярдоо группасындагы балдар үчүн КТРК каналындагы Баластан каналынан балалык программасынын программасы боюнча атайын сабактар, түшүндүрмөлөр, ушул программага ылайык өнүктүрүүчү сабактар көрсөтүлөт. Мектептерде окуу өзгөчө абал аяктаса 16 апрелден башталабы? Кырдаалга байланыштуу. Эгер кырдаал турукталган болгон болсо, анда биз кошумча маалыматты беребиз. Малдарыбызды Сузактан Каракулжага жайлоого жеткиришибиз керек. Малдарга тактамаларды алдык. Дагы кандай документтер зарыл? Автоунаага да сөзсүз пропуск алыш керек. Эгер кээ бир учурларда сиздердин автоунаалар чоң жүк ташуучу автоунаалар сыяктуу болсо, анда сөз гана сиз блокпостторго келесиздер, тиешелүү документтериңиздерди көрсөтөсүздөр. Блокпостто сиздерди өткөрүп салат. Болгондо эле ал жерде маселе автоунаа менен сиз пропуск алуу үчүн эртерээк кайрылыңыздар. Андан сырткары Каракулжа Ош областына тиешелүү аймак, ал турган маалыңар санитардык бүт документтер толук болуш керек. Жана мүмкүн болушунча ошол аймактын жетекчилиги менен бир оз акылдашып, алдын ала сүйлөшүп койсоңуздар. Үйүндө интернети жок, телефону жок, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын аралыктан кантип окутасыздар? Бул багытта биз аралыктан окутууну уюштурууну жүргүзүү учуруна чейин окуучулардын арасында ошол техникалык каражаттар байланыштуу менен окуучулардын арасында иликтөөлөрдү, мониторингдерди жүргүзгөнбүз. Мисалы үчүн Жалал Абад шаар боюнча айтып өтө турган болсом, биздин шаарыбыздагы бүгүнкү күндө 23.457 окуучу сабакка катышууда. Ушул окуучулардын арасынан биз 70 үй бүлөнү аныктап, аларга ошол телевизор жана ушу сабакты көрүүчү каражаттар менен камсыздоого аракет жасадык. Бул маселелер чечилди. Бүтүрүүчүлөр улуттук тестке кантип даярданышат? Бул багытта өзгөртүүлөр болобу? Оку чекит, Edu чекит, Gov чекит KJ порталында ушул суроолорго толук жооп берүүчү сайттар бар. Мына ушул жерде окуучулар үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу үчүн ар бир предметтер боюнча жана негизги тест боюнча суроо, жооптор, китептер, тесттер, мониторингдер жайгаштырылган. Мына ушул жерден балдар даярданса болот. Жана балдарды даярдоодо албетте биз мугалимдер жардам беребиз. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөгө катталуу жана өткөрүү мөөнөттөрү азыр белгисиз убакытка жылдырылган. Анын мөөнөтү жөнүндө дагы кошумча сиздерге жалпы коомчулукка билдиребиз. Өзгөчө абал мөөнөтү 15 апрелде аяктайбы?
же дагы узартылабы? Бүт бары кырдаал жараша. Бирок кырдаал сиздер, биздер жана жалпыбызга көз каранды нерсе. Эгер сиздер биз талап кылган эрежелерди сактап, комендант саатты бузбастан, санитарлык эпидемиологик нормаларды өз убагында көзөмөлгө алып, ошолорду сактансаңыздар, мен ойлойм, бул убакыт дагы каралып, териштирилип, керек болсо кыскартылат, керек болсо узартылат, бирок бүт бары ушул кырдаалга жараша. Жалал Абад шаары жана Сузак районунун комендантына сизде суроо болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрылсаңыз болот. Сиз жашаган аймактын жергиликтүү бийлигине кайрылуу менен да маселеңизге чечим тапсаңыз болорун билдиребиз. Өткүрбек Рахманов, Регион.